больницада, бүгін больницада талайкелер больницада жүріп ыдырышыпчы. Проблеманы ойланып атыр. Адамдар өліп қалмас екен, қандай болады? Кислородын шешіп жатыр. Елдің башынан тұра. Рентген аппаратын ақшасынан Құдай көрсе. Елдің башынан жақсы жаңалықтар ошол. Кислородты келіп көріп кетті талайке тұра. Құда қаласа алып почти 200 мыңға нарап бара бітеді екен. Елдің көпшілігіне бір айтып қойылып, жаңағындай да біз бардығымыз оруны тамаша сезіп ишенбей жүрөбүз да 2-3 күннен бeri менде барып Алсаматта ошол жерде жүрөт. Действительно 5 үй биле бүгүнкү убакта жатат. Кислородный баллон bir günde керек болсо bir суткада 10 кетип атты bir кишиге. А так 4-5 кетип атты. Аны Жалабаттан заправкага алып келип атты. Анан өзүңөр ойлоп койгула. Азыркы жаткандар Кудайга шүгүр колунда бар экен. Эртең колунда жок болуп жатып калса кыйналып калат. Ошон үчүн бүгүн специалист чакырдык. Ошол жерге мындай рамка койдуруп 10 кислородный баллон алдырып запас кылайлы дедик. И медный трубалар менен стандартный. Ошон үчүн инфекционный апарып койдурайлы дедик эле. Тилекке каршы ал жерде ремонту 1 айда бүтөбү, 2 айда бүтөбү, 3 айда белгисиз. Действительно тендерге коюлган экен. Какой-то bir сумма акча бөлүнбөй атыр. Ошон үчүн аякка кылбай эле азыр муктаж. Точечный кылып туруп, ошол эл кыйналган жерге жардам кылайлы деп, ошол акчадан 2-3 күн ичинде койдура турган болду. Ашып кетсе bir 150 может 200 миңге барат. Бирок уже эл кыйналбай калат. 5 палатага эки жагынан 10 точка койдура турган болду. Урматтуу Ташкөмүлүктөр, биз азыр мынакей терапия отделениясынын аркасында турабыз. Бул жерде тилекке каршы азыр 5 оорулуу адамдар жатат. Кислородный мындай баллондор менен дем алып жатышат азыркы убактачы. Анан кийин туура түшүнгүлө бир адамга кеберкиси 10 неме кетип калыптыр баллон. Bir күндө 500 сом кеминде. Анда Жалабаттан барышып, алып келишип, мына туугандары күнү түнү ушул жерде жатышып, неме алышып атат. Кислородный баллон үзүлтүп бергенге аракет кылып жатышат. Биз ошону түшүнүп, азыр мынакей элди кошунун балдары келип, Алсамат дагы балдар бар эле азыр кетишти. Главврач менен сүйлөштүк. Колдон келген жардамды кылайлы деп мынакей Жалабаттан специалист чакырдык. Ушул жерге кислородный баллон рампа койдуруп, мына жерден bir 5 баллондук запасы менен дагы bir 5 баллон кошуп табабыз, аракет кылабыз. Анан ушул жерден айнеке медный трубалар менен, как положено, стандартный кылып киргизишет, эрежеси менен. Анан кийин ушул биз элдин акчасы бар эле, былтыркы убакта билесиңер. Рентген аппарат сатып алган үчүн элден акча топтогонбуз. Ошол акчаны элдин акчасын элге иштетели деп чечтик. Ушундай кырдаалда, оор кырдаалда элге жардам бербесек болбойт. Туура түшүндүр. Ошон үчүн мынакей азыр Алсамат айтсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Туугандар, былтыркы учурда азыр баарыбыз жапа тырмак биргеликте иш алып бардык эле. Бул сапарда эч кимибиз мындай сырттан карап жүрүп байкабай жүрө бериппиз. Азыркы учурда келсек, действительно мынакей 5 адам азыр кислород менен дем алып отуруп, өтө эле акыбал оор болуп турат. Анан ошону көрүп биз да кайдыгер карап тура алган жокпуз, жөн тура алган жокпуз. Мынакей специалистти чакырдык Жалабаттан, ушундай улаттырып бергиле деп. Ошо элдин акчасы бар эле, элдин акчасын кайра элге жумшайбыз деп аракет кылып атабыз. Мынакей буйруса иншалла жакшы үмүт бар. Ошол акчадан иштетип, мына буйруса 2-3 күн ичинде установкага аракет кылабыз. Мына инфекционный больницанын ремонту азыркы убакта бүтө элек. 1 айдын ичинде бүтүп калат. Ошол жерге чоң бочка менен стандартный станция кислородный курганга аракет кылабыз. Ушу жигиттер менен сүйлөшүп. Колдон келген жардамыңыздар кылыңыздар. Шаардын тургундарына да айтып кетебиз. Мына больницада азыр койкалар толуптур. Бүгүн дагы 5 койка кошумча ачылыптыр. Кимде ким оорулар көбөйүп атат. Көчөгө көп чыкпаңыздар, маска тагыңыздар. Сураныч. Аралык сактаңыздар. Сактаныш керек. Врачтарга да тамак алып келип берсеңиз, андан жакшы болот. Обедтерин караштырыңыздар. Красный зонада иштеп атат. Бул эң тап болгон именно Өзү бирне экен мындай помещение кылыш керек да. 5 кислород. Ушундагы эле кыргызчылык кылып, өзүбүз билим кылып туруп эле ушинтип улаттырып атабыз да. Бул деген бир баллон кээ бир кезде 2 саатка жетип калат, кээ бир кезде 4 саатка жетет, ар кандай болуп калып атат. Анан ушундай
карап тура алган жокпуз. Ушул теке общий станция курдуруп туруп эле бири-бириге ар бир параттага экиден киргизгенге аракет кылып атабыз biz. Булар өзү уруксат берип, мына жардам берем деп атат да. Тагы айтып кое турган нерсе жанагындай туура түшүнөсүздөр. Ооруп жаткан адамдардын колунда барлары бар экен арасында, колунда жоктору бар экен. Анан бир күндө 7-8-10 баллон кетсе, баасы эле 5 болуп калат экен. Жөгүрөсүн кочкондо ого эле көп болуп кетет экен. Ошон үчүн биз станцияны куруп, бир 10 баллон алдырып, запас кылып даярдап элге жардам кылышыбыз керек. Жана жетпей калат, Кислород ошо суу даярдап кое бериңиздер, болсо иштете бересиздер, Ушундай Ташкентдин терапия отделениясына 10 точка централизованная подача кислород орнотулду. Ушул жерден сырттан келет, бир жерден. Ошол жерден өзү кислород менен дем алса болот. Ана кетти, кача бериң. Ошентип көбөйтүп азайта бересиңер өзүңөр ушул жерден. Айнектен кыркырып отурбайсыңар да? Кислородный баллондор жана немеге кетет да? О, больнойлор. Жана курулган новый жер, Осмондуки. Мында через медный. Мен кетип тур да. Трубка бар медный.